Асанбек Абдыкадыров 2006-жылы Баткен облусунда Өзбекстан ислам кыймылынын жанкечтилери менен кармашуу учурунда баатырларча курман болгон. Ошол учурдагы улуттук коопсуздук кызматынын атайын операциялык башкармалыгынын түштүк бөлүмүнүн жетекчиси Абдрашид Өскөналиев менен көп жыл бирге иштешкен. Асанбек агай, каарманыбызды бул жарыктан жаш кетти. Мекенге дагы далай кызмат өтөмөгеле. Абдрашид УКМКнын катардагы кызматкеринен жетекчилик кызматка чейин ак эмгеги менен жетти дейт. Жанагы келген эки жана маджахет бир чоң таштын артына жашынып алганда бер жактан балдар барып от аракет кылганда өзү чыдабай ошону айланып өтүп, үстү бир бийигирээк жер экен, ошо айланып өтүп тигиле балдарга жардам берем дегенде ошол жанагы душмандардын bir ok çıgara turgan, görüne turgan жеринде көрүнүп калып, анан ошол жерде ок тийген экен. Анан балдар айтат, биз берки эки жанагы маджахетти нейтрализация кылып барсак, ошол жерде баягы бийиктен кичинемдер куланып келип, ошол жерде уже жан берип койгон экен дейт Абдрашид. Жетекчи катары ал жерде бир балдарды жумшап коюп бер жакта турса да болот эле. Бирок ол өзү ошондой бир эр жүрөк, кыйын жигит эле. Өзүнүн өмүрүн аскер кызматына багыштап күчүрмөн даярдыгы менен өзгөчөлөнгөн Абдрашид Өскөналиев билимин жана алган тажрыйбасын согуш талаасында бир нече жолу далилдеп, Баткен окуясында эл аралык террористтик топтордун миизин кайтарууга чоң салымын кошуп, бирок күтүлбөгөн жерден жай баракат өмүр кечирген тургундарга 2006-жылдын 12-майында ошол мезгилдеги Өзбекстан ислам кыймылынын жанкечтилери мекенибизге куралчан кирип, алар менен болгон салгылашууда курман болгон. 2006-жылдын 12-май күнү террорчулардын тобу Баткен облусунун Ак Турпак аймагына кирип келип, ал жерден бажы кызматкерин жана жергиликтүү тургундун өмүрүнө кол салып, андан соң Кадамжай районунун Сары Талаа жайлоосуна чыгып кетишкен. Чегара кызматы, атайын багыттагы Ички иштер министрлигинин тобу жана УКМКнын Альфа кызматы бул жанкечтилерди курчап, атайын операция жүрүп, анын негизинде 3 жоокер курман болуп, 10го жакыны жаракат алган. Азыр мен бараткан көчө Ош шаарындагы Абдрашид Өскөналиев көчөсү. Дегеле Абдрашид Өскөналиев дегенде ушул көчөнүн жашоочулары билишеби? Өздөрү жашап жаткан көчө кимдин атына коюлгандыгы тууралуу маалыматы барбы? Алдыда сурап көрөбүз. Жок, билбейт. Билбейсиз? Тааныбайт экем. Тааныбайсызбы? Тааныбайт экем. Атына коюлган Абдрашид Өскөналиев. Мен билбейт экем. Жок, мен билбейт экем. Абдрашид Өскөналиев. Бул киши 99-жылы Баткен согушуна катышкан экен. Андан кийин 2006-жылы курман болгон. Бул террористтердин колунан баатырларча курман болгон киши. Ошонун атынан коюлган көчө болуп эсептелет. Мекен үчүн жан берген чыныгы баатырлардын бүгүнкү күндө унутулуп калуусу өкүндүрөт. Алардын жакындарына мамлекет тараптан жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай, жада калса мурдагыдай мекен үчүн шейит кеткендердин ысымы менен мектептер, көчөлөр аталбай, баатырлардын элесин төөлүккө калтыруу үчүн жаштар арасында окуулар жана ар кандай иш-чаралар өткөрүлбөгөндүгү өкүндүрөт. Рыспай Мажитов, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.